Саламатсыздарбы? Сиздер менен Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин кыргыз тили кафедрасынын улук окутуучусу Мамбет Садыкова Айзада Советбековна. Бүгүн биз сиздер менен адабий тил жана анын нормалары, орфоэпия, диалект, говор, табуу жана эвфемизмдер тууралуу маек курмакчыбыз. Анда эмесе адабий тил тууралуу айтсак, адабий тил деген бул эмне? Жалпы элдик тилдин негизинде калыптанып, белгилүү бир нормага салынган, айтылышы, жазылышы, колдонулушу такталган, айтылуучу ойду даана бере ала турган, коомдун бардык өкүлдөрүнө тиешелүү болгон тилди адабий тил деп айтабыз. Адабий тил улуттук тилдин эң жогорку формасы болуп саналат. Адабий тил адамдардын ишмердүүлүгүн түрдүү тармактардан тейлеген, функционалдык стилдери өнүккөн, коомдогу кызматы өскөн, жалпы улуттун кызыкчылыгын көздөгөн, адабий тилдин нормаларына салынган тил. Азыркы күндө тил илиминде анын ар кандай тармактары изилденип такталып жатат. Кыргыз тил илими төмөнкү негизги бөлүмдөрдөн турат. Фонетика тилдин тыбыштык түзүлүшүн, андагы өзгөрүүлөрдү изилдейт. Графика жазуунун өнүгүш этаптарын, алфавит, тамгалар менен тыбыштарды белгилөө өзгөчөлүктөрүн изилдейт. Орфография тилдеги сөздөрдү адабий тилдин нормасына ылайык туура жазууну үйрөтөт. Орфоэпия өзеки адабий тилдин айтылыш нормаларын үйрөтөт. Лексикология тилдин сөздүк курамы, анын өнүгүшү, сөз маанилери жана анын типтерин изилдейт. Морфология сөз составы жана сөз түркүмдөрү жөнүндөгү илим. Синтаксис сөз айкашы, сүйлөм мүчөлөрү, сүйлөм жана анын түрлөрүн изилдейт. Пунктуация тилдеги тыныш белгилери, анын коюлуш принциптери жана эрежелерин иликтейт. Адабий тил деген түшүнүккө кыскача туура аныктама бере кетели. Адабий тил кара сөз түрүндө жазылган көркөм чыгарманын тили. Белгилүү нормага салынган улуттук тилдин эң өнүккөн жогорку формасы. Сөздөрдү туура сүйлөө эрежелеринин жыйындысы. Диалект говорлордун топтому. Орфоэпия деген эмне? Анын негизги жазуу эрежелери кандай? Бул макталадан үйрөнүп алалы. Адабий тилдеги сөздөрдү туура айтуу жөнүндөгү эрежелердин жыйындысы. Орфоэпия адабий тилге жатпаган диалектилик өзгөчөлүктөрдү жоюп, адабий тилдин калыптанышын камсыз кылат. Кыргыз орфоэпиясынын негизги эрежелерине бир аз токтоло кетсек. Адабий тилде н тыбышы сөз башында туруктуу сакталып айтылат. Нар, начар, нечен, ның. Үнсүздөрдү артка карай ээрчүүсүнөн улам өзгөрүүгө учураган тыбыштар орфоэпиянын эрежесине ылайык айтылат, бирок аларды орфографиянын эрежесини боюнча жазабыз. Айтылышы мисал келтирели, жазылышына мисал карайлы. Мисалы, сөзсүз. Сөзсүз деген сөздү биз айтууда с тыбышы менен айтабыз. Ал эми жазууда з тыбышы менен берилет. Сөзсүз. Тамба деген сөздү айтсак, мисалы бир нерсени тамба дей турган болсок, биз айтууда м тыбышын колдонуп сүйлөсөк, ал эми жазууда н тыбышын, н тыбышын колдонобуз, танба деп жазабыз. Карынмай. Карынмай. Өзүңүздөр билгендей, бул карынга куюлуучу сары май жөнүндө кеп болуп жатат. Бул жерде карын, анан май деп өз-өзүнчө жазылат. Айтылышы боюнча карынмай деп м тыбышы менен айтылып калды. Ал эми кийинки сөзгө көңүл буралы. Күчтүү. Күчтүү. Бул жерде ш тыбышы менен айтылып жатат. Күчтүү жигит дей турган болсок, ал эми жазууда күчтүү ш тыбышынын ордуна сөзсүз түрдө ч тыбышы жазылат.
Айрым диалектилерде жумшак б тыбышы менен башталып айтылган сөздөр орфоэпиянын нормасы боюнча п тыбышы менен жазылат. Пайда, пахта, пейил, пикир. Ал эми айтылышында кээ бир диалектилерде байда, бахта, бейил, бикир деп айтылып жүрөт. Бирок жазуусунда туура жазуу үчүн биз п тыбышын жазабыз. Айрым диалектилерде каткалаң п тыбышы менен башталган сөздөр б тыбышы менен жазылат. Мисалы, палбан деп айтылган болсо, балбан деп жазылат. А кээ бир диалектилерде байпак, бутка кийген байпакты пайпак деп да айтышат. Жана башка көптөгөн мисалдарды келтирсек болот. Жанаша айтылган эки сөздүн мурунку уңгусу менен үндүү менен аяктап, ал эми кийинкиси үндүү менен башталса, анда үндүүлөрдүн бирөө түшүрүп айтылат. Мисалы, айтылышында сары ала дей турган болсок, жазылышында сары ала. Көрелек айтылышында, жазылышында көрө элек. Бул жерде ө тыбышы түшүп, көрелек деп айтылып жатат. Ал эми жазууда өз алдынча эки сөз көрө элек деп жазылат. Туралбайт айтылышында туралбайт деп айтсак, ал эми жазылышында тура албайт деп туура жазылат. Түштүк диалектиге мүнөздүү болгон тыбышы адабий тилдин орфоэпиялык нормасына туура келбейт. Кээ бир диалектилердеги эч сөздөрдө колдонулган а тыбышы түшүрүлүшүп айтылып калышы орфоэпиялык нормага жатпайт. Мисалы, кел, ке, болбойт, болбойт. Орус тилинде же башка тилдерден кирген сөздөрдүн аягында айрым жумшак үнсүздөр б, в, г, д, ж, з тыбыштары п, ф, к, т, ш, с тыбыштарына өтүп каткалаңдашып айтылат. Мисалы, клуб, клуб. Актив деп айтылган болсо, жазуусу актив в тыбышы менен жазылат. Склад т тыбышы менен айтылган болсо, склад д тыбышы менен жазылышы туура. Ал эми тираж деген сөздү көп колдонобуз, ш тыбышында айтып жатабыз, бирок жазууда сөзсүз тираж ж тыбышы менен жазылат. Эмесе кийинки темабыз диалектиге келсек. Диалект деген эмне? Жалпы элдик тилдин жергиликтүү өзгөчөлүгүнө ылайык өзүнүн кээ бир фонетикалык, лексикалык, грамматикалык өзгөчөлүктөрү менен адабий тилден айырмаланган бир бөлүгү диалект деп аталат. Кыргыз тилинде түндүк жана түштүк диалекти бар. Түндүк диалектиге Чүй, Талас, Токтогул өрөөндөрү жана Ысык көл, Нарын областтары кирет. Ал эми түштүк диалектиге Ош, Жалал-Абад, Баткен областтары жана Өзбекстан, Тажикстандын кээ бир Кыргызстан менен чектешкен аймактарында кыргыз тилинде сүйлөгөн жергиликтүү калктын тилдери кирет. Диалекти деген сөз гректин диалектос деген сөзүнөн алынып, жергиликтүү тилдин бөтөнчөлүгү деген маанини билдирет. Демек, аты эле атап тургандай, жергиликтүү ар бир жердин өзүнүн тилинин өзгөчөлүгү жана бөтөнчөлүгүн окуп үйрөнүү. Бул диалектология деп аталат. Диалектографияга токтолуп өтсөк анда, айрым тилдин жергиликтүү диалектилеринин фонетикалык системасы, грамматикалык түзүлүшү, лексикалык кору жөнүндөгү системалуу кабар берүү диалектография деп аталат. Ал эми тарыхый диалектология деп ар бир говордун, диалектинин пайда болуш тарыхын, өзгөрүш себептерин, ар бир тилдин калыптаныш процессин, алардын башка диалектилер жана тилдер менен болгон мамилелерин изилдөө тарыхый диалектология деп аталат. Анда эмесе биз кээ бир диалектилик сөздөрдүн адабий тилден өзгөчөлүгүнө көңүл бурсак. Мисалы, Чүй диалектисинде
Дегене деген сөзү бул адабий тилде чара. Биз күндө колдонуп, ашканада колдонуп жүргөн чараны чүй диалектисинде дегене деп колдонулат экен. Табылгы, табылгы, тобулгу. Диалектилик сөздө мамы, деңгек. Ал эми алыс деген жерди ракыш деп чүй диалектилигинин кээ бир жерлеринде колдонот. Апче бул эже. Апчем, эжем деген сөз чүй диалектисинде кирет. Нарын диалектисине кайрылалы. Нарында зампар бул сары кар. Көңкө тандыр. Тандыр бул биз нан жапкан тандыр. Көңкө диалектилик сөздө. Ал эми шырдакты болсо нарында диалектилик сөздө ободо деп айтышат. Чөңкө кружка. Бул биз күндө колдонуп жүргөн эле кружканы нарын диалектисинде чөңкө деп аташат. Талас диалектисине кайрылсак. Келе жатыры. Бул келе жатат деген сөз. Ал эми тыбыт деген сөз бул чөбөгө, каймакты, майды сызгырууда дагы бир улуттук биздин тамактарыбызга кирген сары май, чөбөгө деген тыбыт деп таласта айтылат экен. Моногу, мынабу. Оногу ал, кадик, күмөн. Бул күмөн болуу, күмөн саноо, бир нерседен күмөндөнүү дегенди кадик жана кадик болуу деп айтылат. Байыс, эс алуу. Эс алуу бул талас көбөрүндө байыс деп аталат. Ал эми ош диалектисине кайрылсак. Сыйыр бул уй, калла бул баш, бутак бутак, секин акырын, вакыт убакыт бул акча. Анда эмесе сиздерге суроолор. Диалект деген эмне? Диалектик сөздөрдүн башка сөздөрдөн кандай айырмасы бар? Кыргыз тилинде диалектилердин кандай топтомдорго бөлүнөт? Андан кийин диалектинин ичинен биз говорго да бөлөбүз. Диалектинин ичиндеги тилдик өзгөчөлүктөр говор деп аталат. Мисалы, биз түндүк жана түштүк диалектиге бөлгөн болсок, ошол түндүк диалектинин ичинде дагы өзүнчө говор болуп кетет. Ал эми түштүк диалектинин ичи дагы өзүнчө говорлорго бөлүнөт. Сүйлөө өзгөчөлүктөрүнө жараша түндүк, түштүк диалектинин ичинен дагы өзүнчө майда бөлүктөргө, говорлорго бөлүнөт. Кыргыз тилинде чүй, талас, ысык көл, нарын, ичкилик жана башка говорлору бар. Аларга мисал келтирип кетсек, мисалы талас говору. Жана биз айтып кеткендей, көмөч, казан нанды тапанча деп айтат экен талас говорунда. Кайышкур, текмат, көлдөлөк бул биз конок келгенде астына салуучу көлдөлөңдү бостек дейт. Ал эми чыптама бул чермий. Майдын чөбөгөсүн жана да айтып кеттик, тыбыт дешет. Ал эми балчы, бал ары кармаган, бал чогулта турган адамды чаянчы деп айтат. Шалдама бул этти, гүлчатайды, камырын майдалап, туурап, аралаштырып жасалган тамакты шалдама деп аташат. Бул талас говоруна кирет. Ысык көл говоруна токтосок, жүгөрү, конок, кесе, бадавот, туткалуу идиш, чөмөлөк, мөндүр, доол. Ал эми бул жакта өпкө кап, өпкө тонду бортоной деп аташат. Чүй говоруна келсек, чомпуш бул билими жок караңгы адамды чомпуш деп аталат чүйдө. Ал эми биздин улуттук аспабыбыз комузду болсо четмек. Бул четмек говор, чүй говор сөзүнө кирет. Жалал Абад говоруна кайрыла турган болсок, жубалдыз
темене, тукум жумуртка, ал эми чиркей паша деп айтылат, алча гиляс деп аталат. Ал эми бастырма, коридор дей турган болсок, муну айван деп коюшат. Эми сиздерге ушул айтылган темалар боюнча суроо: говор деген эмне? Кыргыз тилинде кандай говорлар бар экен? Эмне үчүн биз диалектилерди түндүк жана түштүк диалектисинин ичинен говорлорго бөлүп карайбыз. Немесе кийинки темабыз табуу жана эфемизмдерге кайрыла кетели. Тилдеги кээ бир сөздөрдү өз аты менен атабай, жымсалдап, башка сөз менен атоо табуу же тергеме сөз деп аталат. Табуу сөздөрү кыргыз тилинде эмне үчүн колдонулат? Бул кыргыз тилинде табуу сөздөрүнө мисал келтирели анда. Чечек оорусун улуу тумоо же мончок дешкен. Ал эми сыздоокту болсо чыйканды дешкен. Безгек оорусун калтырама деп аташкан. Себеби эгерде бул ооруларды атынан атаган болсок, бул оорулар күчөп кетиши мүмкүн, жугуштуу болушу мүмкүн деп бул ооруларды башка ат менен тергеп келгенбиз. Ошондой эле бизде табуу жана тергеме сөздөргө улууларды урматтоо, кичилерди сыйлоо иретинде жана келиндер кайындарынын атын атабастан тергөө иретинде айтылган сөздөрдү да келтирсек болот. Мисалы кайындардан кайнага, кайната, кайнене, кайнеженин атын келиндер айткан эмес. Аларды мисалга кайнене айтса уста бала, шопур бала. Эгерде пошточу болуп иштеген болсо пошточу аке деп тергеп айтышкан. Ал эми кыздарды кыз бала, кызымке деп эркелетишкен. Жаныбарларга карата дагы айтылган табуу сөздөр бар. Аюу өтө көп, жолбоз шер. Ал эми карышкырды кашабан, бөрү, улума деп тергешкен. Себеби эгерде карышкыр деп атын атаскан болсок, биз ал карышкырды өзүбүзгө чакырып короодогу малды кырып кетпесин, малга короодого кол салбасын деп, ошондуктан тергөө иретинде аны улума, бөрү, ит, куш деп тергеп келишкен. Кыргыз турмушунда табуу антропонимдерге адам аттарын тергөөгө кеңири колдонулат. Мисалы Арыкбай Өстөн аке деп тергеген. Сайра, Сайракан, Сайракүл боло турган болсо, өзүнүн улуу жеңеси болсо, аны Булбул жеңе деп тергеп коюшкан. Адамдын атын тергеп айтуу кыргыз тилинде улууну урматтоо, кичүүнү кадырлоо себебинен пайда болгон. Эфемизмдер тилдеги айтууга ылайык келбеген кээ бир сөздөрдү сылык, сыпайы сөздөр менен атоо эфемизмдер деп аталат. Эфемизм грек сөзү. Бул жакшы сүйлөө деген маанини билдирет. Мисалга алсак, боюнда бар аялды кош бойлуу, кошкат, кошкабат деп айтышкан. Ал эми ооруп калган адамды сыркоолоп калды, табы жок болуп турат деп айткан. А эгерде адамдын көзү көрбөгөн болсо, аны көр, сокур дебестен азиз дешкен. А эгерде бу дүйнөдөн адам кайтыш болгон болсо, аны өлүп калды, өлүп кетти дебестен дүйнөдөн кайтты, кайтыш болду же көз жумду деген сөздөр менен айтышкан. Мисалга келтирсек, балам чоңойдум, эми катын алышым керек. Ташмат кызын элге берип жатыптыр. Баланча өлүп калыптыр, батага барып келели. Жеңе семирип кеткенсизби? Мына ушул сөздөрдү, кулакка орой угулган сөздөрдү биз эфемизм сөздөр менен алмаштырышыбыз керек. Катын алуу
бул албетте орой угулат. Ал сөздү үйлөнүү, үй бүлө куруу, үй бүлө күтүү, турмуш куруу деген эфемизм сөздөр менен алмаштырсак болот. Балам чоңойдуң, эми үй бүлө курушуң керек. Эрге берүү, кыз узатуу, турмушка узатуу. Ташматтын кызы турмушка узап жатыптыр. Өлдү, көз жумду, акыркы сапарга аттанды, жер суусу түгөндү, көрөр күнү бүтүптүр деген эфемизм сөздөрдү колдонобуз. Паланча каза болуптур, батага барып келели деп айтсак, бул сыйлык түрүндө болот. Эми табуу жана эфемизмдер. Табуу бул поэмизей сөзү, тергөө сөздөрү деп айтылат, айтууга тыюу салынган сөздөр. Ал эми эфемизм грек сөзү жакшы сүйлөйм, сылык сыпа сөздөр деп белгиленет. Бул табуу жана эфемизмдин окшош жактары бул орой айтылган, кулакка орой угулган сөздөрдү сылык сыпа сөздөргө алмаштыруу, тергөө сөздөрү. Мисалы, кайындарын жана айтып кеткендей, келиндер тергеп айтышы бул улууларга сый, урмат көрсөтүү иретинде айтылган сөздөргө кирет. Табуу сөздөрү бул сыйлоо, урматтоонун негизинде аларды табуу сөздөрү менен алмаштырган. Демек, тергөө сөздөрү дагы табуу сөздөрүнө кирет. Эфемизмде болсо сөзгө кулакка жат, орой угулган сөздөрдү эфемизм сөздөргө, сылык сөздөргө алмаштырып айтышкан. Демек, бул табуу жана эфемизмдердин окшоштук жактары болуп саналат. Эмесе сиздерге тапшырма, көркөм чыгармалардан табуу жана эфемизм сөздөр катышкан сүйлөмдөрдү жазып, маанисин түшүндүргүлө. Анда эмесе бүгүн биз сиздер менен орфоэпия, адабий тилдин нормасы, анын ичинен орфоэпия, диалектизм, диалектинин ичинен говорлорго бөлүнүшү, андан кийин табуу жана эфемизмдер жөнүндө маек курдук. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.